Менин атым Жайнагүл. 2 жыл мурда Юзофош уюмунун чексиз достук долбооруна катышкам. Муншайн командасынын мүчөсүмүн. Карантинге байланыштуу сабактар онлайн болсо да кызыгуу менен катышып жаттым. Бирок буну ата-энем жактырчу эмес. 32-беренеде жазылгандай, ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу. 33-беренеде ар бир адам маалыматты эркин айтууга, сактоого, пайдаланууга, жайылтууга укуктуу. Эмнеге алар менин бул долбоорго катышуума каршы деп уюмда ар нерселер пайда болчу. Ошондо мен бир актердун мотивация сөздөрүн угуп калгам. Для того, чтобы злость утихла, надо устранить ее причину. Ну только если перестать мечтать, чем мы будем отличаться от мертвых? Если ты не можешь быть счастлива, то и все вокруг будут несчастны. Ошол убакта ата-энемдин долбоор жөнүндө түшүнүгү жок болгондуктан алар мага эмес, бул долбоорго ишеничи жоктугун түшүндүм. Кийинен конкурстарга катышып, белек ута баштадым. Ошол убактан баштап ата-энем да мага ишене баштады. Ата-энелер балдарга ишенүүсү керек. Ал эми бардык кыздар балдарга айтарым, ата-энебиз бизге эч качан жамандык каалабайт. Бири-бирибизге ишенбей жана түшүнбөгөнүбүздөн бардык маселелер жаралат. Жашообузда ишенич жашасын.